Садыр Жапаров Ошто кулап түшкөн кыздан кечирим сурады. 19-декабрда президенттикке талапкер Садыр Жапаровдун алай эли менен жолугушуу учурунда колдоо көрсөтүп турган кыздардын бири эсин жоготуп кулап түшкөн. Кечке жук Садыр Жапаров өзүнүн Instagram баракчасы аркылуу аны колдоп турган кыздардан жана алардын ата-энелеринен кечирим сурады. Алайда эл менен жолугушуу учурунда мага колдоо көрсөтүп турган колдоо тобундагы жаш кыздардан жана алардын ата-энелеринен чын дилимден кечирим сурайм. Кыздарга бардык керектүү медициналык жардамдар көрсөтүлүп, учурда өздөрүн жакшы сезишүүдө. Жеке мен алардын керектүү жардам алышына кам көрөм. Ошондой эле тарапташтарымдын берилгендиги жана бийик колдоосу үчүн терең ыраазычылык билдирем. Балдарыбыздын ден соолугу биринчи орунда болушу керек деп билдирүү калтырган. Садыр Жапаров: эл кечирсе Бакиев менен Акаевди Кыргызстанга алып келем. Эгерде эл суранса, Курманбек Бакиев менен Аскар Акаевди Кыргызстанга алып келем деп билдирди Садыр Жапаров Гүлчү айылынын эли менен жолугушуу учурунда. Жапаровго аларды алып келүү суранычы менен жергиликтүү тургун кайрылган. Экөөнү кечирсеңер алып келебиз, ал эми көпчүлүк каршы боло турган болсо кыйын болот, деди Жапаров. Кудурет Тайчабаров: Сыймык Жапыкеевдин жардамчысы мага чалып баланчаны кетир, түкүнчөнү көтөр деп жатат. Эмне өлкөдө чоң казат кадрлар бөлүмүбү? Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеевдин жардамчысы, Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору Кудурет Тайчабаровго чалып буйрук берип жатыптыр. Бул тууралуу ал 18-декабрда өзүнүн Facebook баракчасында билдирди. Өлкөдө чоң казат кадрлар бөлүмүбү? Ушуну менен экинчи жолу мага чоң казат кайрылып атат. Баланчаны кетир, түкүнчөнү көтөр, баланчага жардам бер деп. Азыр эле Жапыкеевдин жардамчысымын деп бирөө чалды. Эгер ар бир структурада ушундай болуп аткан болсо, анда кечирип эле койгула. Сыймык Жапыкеев, эгер сиздин атыңыздан чыгып аткан болсо, анда ачыкка чыгыңыз. Эгер атыңызды саткан болсо, чара көрүңүз. Камчыбек Кыдыршаевич, Бакыт Абдуламишович, өлкөдө бийлик барбы же сахнанын артында чоң казат башкарабы? Чара көрөм десеңер, менде аудио жазуу бар. А эгер көз жумуп койсоңор, анда кадрлар бөлүмү чоң казат экен деп жашай берели деп билдирүү жазган Кудурет Тайчабаров. Мен каралабайм, бирок калыстык сөз. Мына бийкечтин татынака экени талашсыз, мекенге күйгөн адам болуп, мээрим эмне экенин унутуп бараткандай. Мейли азыр караласын, артында Адахан Мадумаров турат. Ал өмүр бою буну коргоп өтүп кеткендей, ал деле 25 жаштагы бала эмес. Алдына салып фастысы ырылдап чыгат. Канча карага салса да, Алла деген адам аңдап түшүнүп кетпесини өзү деле билсе керек. Кайра чыгып алып Садыр Жапаровду жамандагандан башка билими жетишсизби? Айтор билбедим. Кантсе да кыз баласың, кыйынмын деген кара жерге киресиң. Өлгөндө барып үстүңө топурак таштап Куран окуй турган балдарды бой жеткирүүгө да кезек келгенин ойлоп койгондук жаман эмес. Канчалык какшабай элдин да назарынан калып бүткөндөй сезилип баратасың. Адахан Мадумаровдун күнү бүтсө сүйлөгөн сөзүң үчүн жоопко тартканда артыңан ашып барса 60 адам барып, бир ай сот залынын эшигинин астында сени күтүп тургандан башкага жарабай калат. Садыр Жапаров үчүн сен кыжаалат болбой эле койсоң болот. Калганын өзүң билесиң. Карлап башыңа казык урсаң да карапайым эл колдогонун көрүп жатасың. Бекеринен айтылбаганда, высоко не взлетай, падать будет больно деп жазат Ди Эгем Назарова өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Рахман Разыков Куудул: Адахан Мадумаровда түрмөгө 1 жылдай отуруп чыкса, бүгүнкү талапка жооп берет эле. 18-декабрда президенттикке талапкер Адахан Мадумаров Кичи мекени Куршап айылында жергиликтүү эл менен жолугушуу өткөрдү. Анда Куудул Рахман Разыков чогулган элдин алдына чыгып сүйлөп, ал Садыр Жапаровдун Жалалабад эли менен жолугушуусун көрүп жатып, Түндүк Кореянын президентинин аркасынан жүгүрүп жүргөн элди көргөндөй болгонун айтты. Эл эмне болуп калдык, ушунчалык да деңгээл түшөбү? Адамдык сапат, уят, ар намыс калбай калдыбы? Жинди болуп калган немедей аттын аркасынан чуркап жүргөндөрдү көрдүңөрбү? Же мен эле көрдүмбү? Деп чогулган элге кайрылдым. Мен айтып жатам, Мадумаровду Атамбаев же Жээнбеков түрмөгө камап койсо болмок экен. Азыр түрмөдө отургандардын аброю көтөрүлүп кетип, эл ошолордун аркасынан ээрчип жүрөт. Өкмөттү карагылачы, кимдер олтурат? Өкмөттүн жарымы түрмөдө олтуруп чыккандар, пара алгандар. Биз каяка кетип баратабыз? Балдарыбызды эмне деп тарбиялашты билбей калдык. Ошон үчүн Адахандагы түрмөгө жарым же 1 жыл олтуруп чыкса болчу да экен.
бүгүнкү талапка жооп берет эле, деди Рахман Разыков. Булак Кыргыз Today Чекит.org. Коронавирус жана пандемия чоң саясий долбоор. Дүйнөдө коронавируска каршы күрөш дагы 2,5 жылга созулушу ыктымал. Бул аралыкта дүйнөлүк экономика кайрадан форматталат. Мындай пикирин аймактык коопсуздук боюнча эксперт, дипломат Талатбек Масадыков Марал радиосуна берген маегинде билдирди. Анын айтымында коронавирус жана пандемия чоң саясий долбоор. Ал белгилүү топтор тарабынан түзүлгөн. Оору бар, аны эч ким четке какпайт, бирок чек араларды жаап, адамдарды бет кап кийүүгө милдеттендире турганчалык эмес. Мунун баары адамдын психикасына, иммундук системасына таасир этет. Бул саясий долбоор эртеби кечпи ачыкка чыгат. Учурда саясатчылар да, дипломаттар да вирусолог болуп алышты. Масадыков пандемиядан улам байлар кирешесин арттырып, кедейлер ан сайын жакырчылыкка дуушар болгонун белгиледи. Орусия аймакты бошотуп, Казакстандын арды Америкага барып куруп алгыла. Казакстандыктар орусиялык депутаттарды элден кечирим суроону талап кылышууда. Буга орусиялык депутат Вячеслав Тикановдун биринчи каналдагы сүйлөгөн сөзү түрткү болгон. Анда ал Казакстандын эгемендүүлүгүнө шек келтирген. Орусиялык депутат Вячеслав Никанов Казакстан жок болчу, ал эми түндүк Казакстан таптакыр отурукташкан эмес. Ооба, алар бар болчу, бирок түштүк тарапта гана. Казакстандын аймагы Россия жана Советтер Союзу тарабынан берилген эң чоң белек деп айткан. Андан соң депутат Евгений Федоров кесиптешин айткан сөзүн колдоп, бул жагдайда Казакстан аймагын Советтер Союзунан конкреттүү көлөмдө ижарага алган. Балким анын аймагынан 100%, бирок бул процесстин деталдары. Кааласаңар кеткиле, Жолдош Назарбаев, Токаев, Ташкы иштер министрлиги. Макул, чамаданыңарды алып территорияны, Верный шаарын жана башка нерселерди берип чыгып кеткиле. Аймакты бошоткула жана Казакстаныңарды Америкага барып куруп алгыла. Алар айтат, а биздин аймагыбыз жок, кайда барабыз деп. А биздин кандай тиешебиз бар? Силер бизден көз боемочулук кылып батир ижарага алгансыңар. Эми биз менен урушууну чечтиңер. Биздин батирден чыгып кеткиле деген. Казакстандан чыккан россиялык депутат Владимир Жириновский дагы четте карап тура алган жок. Ал дагы Казакстандын аймагы тууралуу ооз ачты. Казакстан жок болчу, ооба, ал баарын туура айткан. Ал жерде Россия, Уральск, Семей жана башкалар. Казакстандын кандай тиешеси бар? Казак уурулары Орто Азияда көчүп жүрүшкөн жана ал жерде кыргыздар, казактар, карагалпактар, туран, муранийлер жана башкалардын бардыгы чаташып кеткен. Бирок чек арасы өкмөтү бар мамлекет болгон эмес. Мунун баары Совет бийлиги тарабынан жасалма жол менен түзүлгөн деп балп этти. Мындай пикирлер казак элинин кыжырын кайнатып, социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып, ал тургай депутаттарынын жооп берүүсүнө мажбур кылды. Алар Казакстандагы орусиялык маалымат каражаттарына тыюу салууну, Жириновский менен Никановду Евразия экономикалык бирлигинен чыгарууну талап кылышууда. Аларда казакстандык депутат Галина Баймаханова «ит үрө берет, кербен жүрө берет» деген пикирин билдирди. Дүйнө жүзүндө акмактар көп, ошондой эле бардык деңгээлдеги депутаттар дагы бар. Андыктан келгиле бул теманы жабалы, деди ал. Ал эми дагы бир Казакстан парламентинин депутаты Омархан Оксибаев Россия мындай кадамга Казакстанды кармап калуу үчүн барды деп эсептейт. Алар бизди баш ийдирүү үчүн атайлап мындай кадамга барып жатышат. Алар боордош Украинаны жоготушту. Кийинки кезекте Белоруссия, эгер бизден дагы кол жуусса, Россиянын чек арасы жылаңач калат. Ошондуктан бул бизди жерди алып алабыз деп коркутуп, кармап калуунун бир жолу, деди ал. Депутат Вячеслав Никановдун билдирүүсү 11 декабрда болгон. Ал эми Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев 14 декабрь Казакстандын көз карандысыз күнүнө карата элди куттуктап сөз сүйлөгөн. Анда ал биз үстүртүн жана эски Каспий, Сыр жана Иртыш деңиздеринин жээктерин ээлеген чексиз талаалардын мыйзамдуу мурасчыларыбыз. Бул биздин ата-бабаларыбыздан калган мурас. Биз муну эч качан унутпашыбыз керек. Эгемендүүлүгүбүздү бекемдөө, өлкөбүздүн жаркын келечегине кызмат кылуу үчүн ата-бабаларыбыз бизге калтырган ыйык жерибизди баарыбыз коргошубуз керек, деди ал өз сөзүндө. Оозу менен оро коргондорду жер кантип көтөрүп жүрөт? Бул тууралуу экс-депутат Садык Шернияз жазып чыкты. Азыр оозуңа ээ болбой эмне деле айтсаң боло берет. Мурунку заманда кимде ким бирөөнү кордосо же бир үй бүлөнү кордосо дуэлге чакырышчу экен. Азыр дуэлге чакырсаң деле эч чыкпай калдыбы ким билет. Анткени оозу менен оро коруп алып, анан эч нерсе болбогондой жүрө бергендерди жер кантип көтөрүп жүрөт деп ойлоп кетесиң.
болгондо да ошол ар намысы жок. Трепач менен болтундар, мамлекет үчүн бир аткарган иши жок. Элге акыл айтымыш болуп койгондо күйбөгөн жериң күл болот экен да. Бир аксакалдын конституциялык кеңешмеде бир саясатчыга сендейлерди атып эле салыш керек дегенин угуп катуу кетиптир деп ойлодум эле, дейт ал. Булак Назар Ньюс.